18 жашка чейинкилердин баарына жардам беребиз. Ноокат районунун Насирдин Исанов айылында волейбол жана футбол боюнча турнир өттү. Мелдешке жалпысынан 7 айыл катышып, айыл өкмөттүн курама командалары тандалып алынды. Турнирди жеке ишкер Өмүрбек Назаров уюштуруп, элеттиктерге жагымдуу маанай тартуулады. Жеке ишкердин мындай демилгеси жергиликтүү бийлик тарабынан колдоого алынды. Кененирээк кабарчыбыз айтып берет. Элеттиктерге бүгүн өзгөчө майрам. Жеке ишкер Өмүрбек Назаров айыл жеринде спорттук турнир уюштуруп, айылдын мыкты командалары тандалды. Мелдештин негизги максаты айыл жериндеги жаштарды спортко тартуу. Айылдын социалдык экономикалык өсүшүнө Өмүрбек Назаров өз салымын кошуп келе жатат. Насирдин Исанов айыл өкмөтүндө 7 айыл бар. Анда 21 миңден ашуун калк жашайт. Мындан тышкары жеке ишкер Өмүрбек Назаров айылдын борбордук стадионун капиталдык ремонттон өткөрүп, өз эсебинен көчөлөргө жарык шамдарын орноткон. Негизи максатыбыз ушул жаштарды улуу катары жол көрсөтүү, баскан турган кыймыл аракетибиз менен, жасаган ишибиз менен ушул жол көрсөтөлү деп атабыз. Бул биринчиден, экинчиден биз баягы туулган жердин топурак алтын дейт. Ушул жерден туулуп, ушул жерден киндик кан тамып, ушул жерден чоңойгонбуз. Ошондон улам ушул айылга ушул командабыз менен ушул свет коюп берели дедик. Стадиондорду колубуздан келишинче оңдоп берели дедик. Ошолорду Кудай буйрса бүткөрүп алдык. Элибизге жакшы жардам бердик деп ойлойбуз. Ошондой иштерди аткардык. Турнирге жалпысынан 250-ге жакын оюнчу катышып, волейбол, футбол жана шахмат боюнча командалар күч сынашты. Спорттук иш-чара 4 бөлүк менен уланып, кыз-келиндер арасында да волейбол оюну уюштурулду. Көптөн бери ушул айылга көптөгөн пайдаларын элге тийгизип келе жатат. Жана ошондой эле мына ушул көрүнүп турган биздин көптөн бери ташталып кеткен стадионубузду оңдоп, түздөп, светтерди коюп, бардык линияларды коюп, волейболдук площадкаларды, өзүнчө стойкаларды койдуруп, 2 күндөн бери ушул аракеттебиз. Бүгүн Кудай кааласа, эң күчтүүлөрдү айыл өкмөттүнүн атынан командаларды тандап алабыз деп ойлойм. Айыл эли дыйканчылык жана мал чарбачылыгы менен алектенет. Быйылкы жылдын эсебинен таза суу көйгөйү чечилип, 1 миллион сомдон ашуун каражатка ичүүчү суу түтүгү тартылган. Аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылынын алкагында алгылыктуу иштер жүрүп жатат. 10 гектар жерди тамчылатуу суугар боюнча бак өстүрүү бүтүп атат. Ушул буюрса жакында ачылыш болот деген оюбуз бар. Өтө 10 гектар чоң акча каражаты да өтө көп жумшалган. Ушулар менен биз дайым сыймыктанабыз. Ушул окшогон иш-чаралар мындан бияка дагы болсо деген үмүттөрүбүз бар. Көптөгөн проектилерди дагы жогорку жака жазып атабыз. Буюрса ошолор ашып калган болсо дагы жакшы болот эле. Спорттук турнирде 28 команда атсалышты. Алардын ичинде 45 жаштан 60 жашка чейинки мырзалар өзүнчө категорияда ойноду. Жеңүүчү командаларга 15 000 сомдон акчалай сыйлык каралып, жаштардын арасынан мыкты оюнчулар тандалып алынды. Эми ушул досубузга ыраачылык билдиребиз. Ушундай демөөрчүлөр көбөйө берсин. Айылды көтөргөн, айылдын ушул санаториялоо жана аймактарды өнүктүрүү жылына карата эң чоң иш-чараларды өткөрдү. Ыраачылык билдиребиз. Ушу элдин атынан ошогон атуулдар көбөйө берсин деп ниеттебиз. Халктын мындай демилгеси ар дайым жергиликтүү бийлик тарабынан колдоого алынып, ар кандай маданий спорттук иш-чаралар өткөрүлөт. Өлкөдө алыскы аймактардагы көйгөйлөрдү чечүүдө айылдан чыккан ишкерлер негизги күч болуп келе жатат. Абдумалик Базарбаев, Айбек Үсөн, жаңылыктар. Өзүбүздүн жасаган жумушубуз менен, өзүбүздүн баскан турганыбыз менен үлгү бололу дедик. Ош шаарында грэпплинг боюнча ачык чемпионат өткөрүлдү. Ага жалпысынан 16 жаштан 50 жашка чейинки спортчулар өз салмактык чени боюнча майданга чыгып күч сынашты. Белдеш грэпплинг спортунун ги жана ноги түрү боюнча өткөрүлдү. Белдешке жалпысынан 300дөн ашык спортчу катышуу үчүн билдирме берген. Грэпплинг боюнча ачык биринчиликке айымдар да катышты. Жеңүүчүлөргө дипломдор, медалдар тапшырылды. Бул турнирден алдыңкы орунду алган спортчулар Бишкек шаарында өтө турган республикалык ачык чемпионатка катышуу укугуна ээ болду. Максат жарандарды дени сак жашоого үндөө жана грэпплинг спортун жайылтуу. Мындай турнирлер эми биздин федерация грэпплинг UVV федерациясы иштеп баштаганына 1 жылдан бир аз ашуун убакыт болду.
ошол бир аз бир жылдын ичинде чоң жетишкендиктерге жетиштик. Жана максаты албетте бул спортту популяризациялоо, жаштар арасында спортты өнүктүрүп, ошо тактап айтсак грэплинг түрүн элдерге таратуу. Узап бараткан күндүн урунтуу окуялары мына ушулар болду. Алдыда сайт кабар жана аба ырайы күтөт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.